Мен артында турган түндүк-түштүк альтернативдүү жолу биз келген Жалал Абад облусунун Тогуз Торо районунун толук ортосунан кесип өтөт. Борбордон 100 чакырым алыста жайгашкан бул район жаңы жолдун жээгинде жайгашып, соңку жылдары өлкөнүн түндүгүнө, түштүгүнө жакындай түштү. Данисте бул жолу Тогуз Торонун турмуш тиричилиги менен тааныштырат. Борбор менен байланыш аябай жакшырды. Сырттан башка адамдар да келип кетүүсүнө жакшы болуп калды. Биздин үйдөн телефон тартпайт да. Бу жерде битол деп өтүп коебуз. Ушул жерден эле тартат да. Бизде травматологубуз жок, уролог, онколог деген врачтар жок. Мана биздики Орус көчө дейт. О, ашы мана мен жалгыз. Келе кой кызым, сен деле ооз дейчи ушу кыргыздын жармасынан. Атайын келип турсуң, насип кылсың. Акча бересизби? Эртең мененки саат 7. Айыл тургундары кетмен күрөгүн көтөрүнүп, ашарга чогулууда. Биз келген Тогуз Торонун Сары Булуң айылында ушинтип бир аптадан бери айыл эли ашар жолу менен таза суу чыгарууга аракет кылып жатат. Адаттагыдай эле баштай берели жумушубузду. Эртелетпесек болбойт. Көрүп атасыздар, азыр бүгүнкү күнгө Кудай буйрса биз 500-600 метр жерди көмөбүз, турбаларды жумшактап көмбөсөк болбойт. Эгерде жумшактап алсак, азыр техника иштегенде чоң таштар түшүп кетсе, турбаларды жарып алышыбыз мүмкүн, Келиңиздер. Элди уюштуруп, демирге көтөргөн Марлис Олжотоев Сары Булуң айыл өкмөтүнүн башчысы. Ал айылга суу чыгаруу үчүн каражатты чет элдик фонд бергенин, ал акчага суу курларын сатып алып, казуу, кураштыруу жумуштарын эл өзү ашар жолу менен жасап жатканын айтты. Баш жагынан 75-чи размердеги турба менен келатат. Бул жер уже 75-тен 63-кө, 63-төн 50-чү турбага түшкөн кези. Бул 50-чү турбадан канчалык элдин өйдөнкү тарабы чоң турбалар менен келип, анан кийин утур элдерге тараган сайын кичирээк турбаларга өтүп барат. Сары Булуңдун көйгөйү таза суу. Ошондон улам суу чыгаруу демилгеси элдин колдоосуна алынып, жапатырмак киришкен. Жармишкеле суусадыңарбы, эртементен бериле. Саат 7-де чыктыңар эле, 7-ден бери иштеп атасыңар. Келе койгула, жармичип алгыла. Келгиле кыздар. Ушул айылда төрөлүп, ушул эле жерге келин болгон Жаңылбүбү Баева буга чейин ичүүчү сууну арыктан эле колдонуп келгенин айтып берди. Келе кой кызым, сен деле ооз дейчи ушу кыргыздын жармасынан. Атайын келип турсуң, насип кылсың. Кел Нурлан, абетке бүгүн палоо азып келишет го. 3-төн бөлүнүп алганбыз. Айрыкча аял жолдошторго керек экен суу. Ушу аял жолдоштор аябай сүйүнүп атабыз. Бүтүп калса деген үмүт менен. Мугалимдер, депутаттар, үйдөгү айымдар, эч ким калган жок. Ушу эркек бала чакаларыбызга, жолдошторубузга жардам кылып келип атабыз биз дагы. Ашар элдин ынтымагында бекемдейт дейт 24 жаштагы Нурболот Тойчубек уулу. Ал бул жерде иштеп жаткандарга бригадир болгон экен. Жумушту баштаганыбызга бир жума 10 күн болуп калды. Олдон кешинче иштеп атабыз. Ушу айылга суу керек экен, буга чейин суу чыккан эмес. Ошо Кудайга шүгүр азыр ушуну тартып алалы деп аракет кылып атабыз. Сиз бригадир экенсиз. Ооба. Жумушчуларыңыз катты экендир, Жумушчулар бүт ушу айылдын жашоочулары жакшы эле иштеп атышат, ооба. Кээде чыкпай калат, ачыгын айтканда, кээде чыгат. Мында иштеп жаткандардын арасында Нурболоттун атасы Тойчубек Орозов да бар. Тетиги арыктагы сууну ичип чоңойгонбуз. Азыр ушу
эмеден турбадан ичкенге ишенип, анан сүйүнүп атабыз. Биздеги күткөн азыркы учурдагы күткөн жаңылык болчу бул. 3000ден ашык калк жашаган Сарыбулуң Тогустородогу жаңы курулуп жаткан Кан жолдун боюндагы айылдардын бири. Башка тоолуу айылдар сыяктуу эле көпчүлүк көйгөйлөрдү айыл эли жергиликтүү бийлик менен чогуу чечүүгө аракет кылат. Биз барган чакта айылдын социалдык кызматкери элди аралап таштанды чогултуп жүргөн экен. Айтып коебуз группага бир күн мурда. Анан алар даярдап эшикке алып чыгып бизди күтүп турушат. Бир айда бир. Бир айда бир. Анда бүтө эле калышыптыр да, бир ай. Ооба. Бир ай мусорду топтошот, таштанып. Эми сорттошот. Мен жете албайм го дейм. Келиңиз кол коюңуз. База албай атпаймбы? Бурулкан Кадырбекова айылдагы ар бир бүлөнүн абалын жакындан билет. Таштанды чогултуп жүрүп дагы айылдаштарынын арыз муңун угуп кетет. Негизгиси бул жерде эми мал чарбачылыгы, эми миграция да бар. Каяка кетишет көбүнчө? Бишкекте бизде ички миграция. Бизде 111 киши Бишкекте эмгектенет. Тышкы миграцияда 20 адам эмгектенет. Айылда тазалыкты көзөмөлдөгөн атайын муниципалдык кызмат жок. Айыл эли өз эле чөнтөгүнөн акча чыгарып, ай сайын таштандыны район борбору казармандагы атайын жайга ташып турат. Мурда баягы мусор чыгарабыз десе эле башында баарын үйүп алып эле анан кийин мусорубуз жыттанып кетти дей беришти. Анан азыр уже биз айтып неметкенге эл түшүнүп баратат. Баягы бөлүп анан биз өзгөчө салафандарды, баклажкаларды элдерге түшүндүрөбүз. Аны өзүнчө чогултуңуздар. Анан катуу калдыктарды өзүнчө чогултуңуздар дегенге уже бүгүнкү күндө элибиз көнүп калды. Мусор келди, мусор чыгарабыз. Десе берген жок. Сизди ким деп каттайт? Бул үчүн 3 ай сайын ар бир кожолук 200 сом акча төлөйт. Айттыбы акчасын? Ооба. Бересиңби? Ооба. 200 сом. 200 сом берсем берди. Акча санап алайын. 150, 200. Болгон мусоруңуздарды бүт салыңыздар. Салдыңыздарбы? Келиңиз кол коюңуз. Тогусторо Жалал Абад облусунун түндүк чыгышында жайгашкан тоолуу Чакан район. 5 айыл өкмөттөн туруп, калкынын саны 30 миңге да жетпейт. 2 жыл мурда түндүк түштүк жолунун Жумгалдагы Арал айылынан Тогустородогу Казарман айылына чейинки 100 чакырым аралыгы колдонууга берилген. Ошол тапта Тогустородон өлкөнүн түштүгүнө чейинки жолу курулуп, аз күн мурун тоннель казылып бүткөн. Ошентип, жолу татаал, карым катнаш кыйын болуп келген Тогусторо азыр борборго кыйла жакындагандай сезилип калды. Жаркыраган эл аралык жол 2-чи категориядагы ушул менен каттап. Борбор менен байланыш жакшы. Түндүк менен байланыштырып уже жолубуз ачылды. Жолубуз 2021-жылдын октябрь айында ачылып, ошондон бери ишке өрүлүп азыр ушул жол менен каттам башталган. Элге биринчиден каттам жакын болгондуктан мурда биз 9 саатта жете турган болсок, азыр 5 сааттык жол болуп калды. Борбор менен байланыш аябай жакшырды. Сырттан башка адамдар да келип кетүүсүнө жакшы болуп калды. Мурда да бул жол алыс кезде көп келиш эмес, азыр келип башташты. Биз барган чакта жолго таш кулап, жаңы жол убактылуу жабылып калып, эски жол менен дээрлик 12 саат жол жүрүүгө аргасыз болдук. Тамтыгы чыккан бул жол менен Тогусторолуктар жаңы жол ачылганга чейин 2021-жылдын аягына чейин эле каттап турду. Балыкчы Кочкор, Чаек, Арал, Казарман, Жалал Абад багытындагы 433 чакырымдык бул жол өлкөнүн эгемен тарыхындагы эң дымактуу долбоор болду. Анын 200 чакырымга жакыны мурда такыр жол түшпөгөн тилкелерден өттү. Жолду куруу 2015-жылы башталып, долбоорго 937 миллион долларлык насыя алынган. Бул каражаттын 560 миллиону өздөштүрүлгөн деп айтылган. Бирок жогорку кеңеште жол куруудагы коррупцияга байланыштуу сын доомат айтылып, иликтөө үчүн депутаттык топ түзүү маселеси көтөрүлгөн эле.
Ошентсе да өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган бул жолдун тогустуруу үчүн экономикалык мааниси чоң болуп турат. Жолдун жээгинен жерлерди сурап ушундай көп болуп атат да. Бизге жер бербейсиңерби, биз мындай салат элек, тиңдей салат элек дешип кызыктар тараптар көбөйдү, өсүп атат жылдан жылга. Жолдун боюнда уже действие кылып башташты элдер. Боз үйлөрдү тигип, кымыздарды берип атышат. Кымыздарды сатыкка уже чыгарып башташты да. Кайсы жакта? Ошол туннелге бараткан жакта, Жалал Абадка аша турган туннелдин жанында. Жолдун ачылышы менен райондо жаңы бизнес долбоорлор иштей баштаган. Маселен, соңку 1 жыл ичинде эле Тогуз-Тородо бир нече балык чарбасы ачылган. Азыр убактылуу жол жабыгына байланыштуу балыгым келбей турат. Тирүү келет да. Тирүү келет, анткени кислород менен келет. Бизге бул жолго ачылган себеби ушу кислородко эконом, жол керек эконом. Сарыбулуңдук Дастан Кумарбек уулу быйыл жаздан бери Бишкектен балык алып келип, эс алуу жайын иштете баштады. Жоңулгондон кийин борбордон балыктарды тирүү алып келүүгө шарт түзүлгөн. Мурда өңгүл-дөңгүл жолду сааттап жол жүрүп, балык эмес, кишинин өзү араң жетчү дейт ал. Мен эң биринчи жаңы баштаганда бассейнге сууну толтуруп, шаарга барып, өзүм алып келаткам. Өзүм алып келатып, жарым тонна балык өлтүрүп алгам. 500 килограмм өлтүрүп, андан кийин кайра эле ошо ушу менен токтоп калбай деп кайра барып дагы алып келип, анда да келат жарымын өлтүрүп. Азыр Кудайга шүгүр жолдун да сырын билип калды водительдер. Өлтүрбөй алып келишет. Анча-мынча өлөт. 5-6 өлөт келгенде. Бир келгенде ошо бир 1 тонна балык алып келебиз. Башка кыргыз аялдары сыяктуу эле жумушсуздук негизги көйгөй болгондуктан жаштардын көбү шаарга чыгып кеткен. Элетте Дастан сыяктуу жеке ишкердик менен алектенгендер аз. Тынчтык кеп, мону союш керек. Союп, жеңеңе өткөрүп бер. Жеңең бышырсын. Бүт инилериңиз, үйдөгүлөрүн баары? Үйдөгүлөрдүн баары бул иним менен. Бир тууган? Жок, эң улуу экем, экинчи экемдин баласы. Мен берден азыр экинчи эң улуу экем келинчек иштейт. Өзүм иштейм, келинчегим иштейт. Жеңе экинчи экем аялда келип иштейт. Андан мурун 2 брачкам бар болчу, окуучу балдар 7-класс. Алардын айлыгын төлөп берип, аларды шаарга кетирдим. Жайбой. Жайбой. Мага 2 ай иштешти. Алардын айлыгын как положено төлөп берип, азыр уже окууга даярданганга шаарга кетишти. Бүгүн айылдаштары шерине өткөрүү үчүн Дастандан эс алуу жайына келишкен. Аларды Гүлнура тосуп алып, балыгын кууруп, дасторконун жаят. Эмазба көбүнчөсү эле үйүнө коноктобой, мурда кой союп үйүнө коноктош эмес беле, азыр антип эле келип, ар бирине бирден целый балык бышырып, ошентип эле тартып калышты да. Ошон клиенттерди кабыл алабыз. Баардык айылдаштарыңыз да мындай караганда? Азыр деген ошо эмеден келет, Казармандан келишет, Бирдиктен, Аралдан, биякта Казармандын айылдары көп да. Бир штуктан балык болсо, үчөөнү кууруйм, сразу алмаштырам. А если тетинде чоң бир чара балык келип калса, бир эле кууруйм да сразу алмаштырам. Алмаштырып туруп, мондай баклажкаларга куюп коебуз. Куюп туруп, муну жана самын чыгаруучу адамдарга сатабыз литрин 50 сомдон. Бир баклажкасы 250 сом, эко 500 сом болот. Кайра эле 2 баклажкага бир май келип калат атпайбы? Анан кой деп майдан экономдобойбуз да. Таза, таза кылсаң, баягы клиенттер да аябай мактап жейт да, мындай таза тунукму, кызыл эт болуп турбайбы? Ушундай боюнча курулат да, туп-тунук болуп. Отко куруйбуз жана. Дастан көп жылдар бою Тогуз-Тородогу негизги жумуш орундарын түзгөн Макмал алтын комбинатында иштеген. Келинчеги Гүлнура айылдагы мектепте орус тилинен мугалим болуп турган. Турмуш баарын кылдырат экен да. Башыңан түшсө байтал жорго дейт го. Мына баарын эле кылдырат экенсиң, эми кыйналбайм деле чынында. Өзүм негизи мындай кыймылдап жүргөндү жакшы көрөм. Ден соолук болуп турса, кыймылдаганга не жетсин.
Өзүм мындай бир ордунда отура албайм да. Ушул Дастан жолдошум деле ошондой. Экөөбүз на одной волнебиз да, бири-бирибизди колдоп. Тиги бирдекени айтса, мейли давай кылалы деп. Ал мен айтсам эле мейли кылып көр. Балык чарбасы жарым жыл ичинде эле айылдан туруктуу кардарларды тапты. Анын арты менен кеңейип, азыр чакан үйдүн короосуна коноктор үчүн орундар көбөйдү. Бул тапчанды Чопо тапчан деп коебуз. Анткени тиги апамдын эжесинин баласы Чопо байкебиз да. Ошондон алып келгенбиз. Улам тапчандарды көбөйтүп, азыр 6 тапчаныбыз бар да. Анан кийин бул тапчанды биринчи жолдошум жумушта болчу. Жумушта бул өзүм папамдардын тапчаны болчу да. Өзүм күйүп бышып, муну жүктөп келип, биринчи ушуну орнотконбуз да. Экинчи байкем ушу кайнагам. Анан кой деп алда бизге колдоо көрсөтүп, мо 2 тапчанды салды, темирлеринчи. Алып келип, үй бүлөсү менен келип, муну орноттук. Орнотуп эле жаңылма сүйүнүп. Анан муну орноткондон кийин эле да киши көбөй баштады да, киши көбөйгөндөн тияка очередке туруп калышат. Жаңылма сүйүнөм мен, киши келсе экен депчи. Анан 2 тапчанды койгондон кийин төшөк чогулттук, жер төшөгүбүз жетишпейт. Анан бул тапчандан кийин, кстати, тиги боз үйдү алып келдик. Бул да кайнатамдын туугандарынын боз үйү да. Муну башында VIP тапчан деп койчубуз. Суунун үстүндө сонун тапчан болот, клиент көп болот деп айткандай, ушу тапчанды талашат да. Мен келген ушу тапчанды жактырдым. Бул кийин коюлду. Анан каяка коебуз деп ойлонуп анан бирөөнү суунун үстүнө деп бүт баардык бир туугандарыбыз колдоо көрсөтүп баары келишти. Жубайлар үй бүлөлүк бизнести жылдырууда өз ролдорун бөлүшүп алышкан. Дастан Бишкектен балык алып келип, аларды карайт. Гүлнура ашпозчулук менен конокторду тейлөө жагын колго алган. Балык чарбасы боюнча жардамалар айылдын WhatsApp группалары, социалдык тармактар аркылуу бүтүндөй өрөнгө желдей тараган. Тилекке каршы айылдын дал ушул жеринде мобилдик байланыш жакшы эмес. Биздин үйдөн телефон тартпайт да. Бу жерде битол деп коебуз. Ушул жерден эле тартат да. Эмне турат го телефон? Үйдөн вообще интернет тартпайт. Заказдарды азыр алып атасызбы? Заказ алабыз. Анан мен уже бир реклама кетиргенден кийин уже клиенттер келе баштады да. Жаш үй бүлө алдыдагы жылдары бизнеси мындан да өркүндөтүп, Кан жол боюндагы туристтер үчүн белгилүү эс алуу жайына айлангысы келет. Сары Булуңдан 3 чакырым алыстыкта район борбору Казарман жайгашкан. В 1985 году геологи открыли здесь месторождение золота. А уже в середине нынешнего года киргизский золото. Тогустородогу Махмал алтын комбинаты Советтер Союзу тарай элек кезде ачылып, бүтүндөй бир районду иш жана социалдык экономикалык жактан камсыздап турган. Комбинат дагы деле иштейт, бирок жумушчулардын саны барган сайын азайып барат. Азыр эми ал комбинаттын жана Казармандын күркүрөп турган учурун айылдын борборундагы көп кабаттуу үйлөр гана эске салып турат. Казарманда имараттардын көбү эски, Союз учурунда курулган. Алардын бири райондук оорукана. Бизде травматологубуз жок, уролог, онколог деген врачтар жок. Бул жакта хирургтар баарын ошо урологический, травматологический, онкологический оорулардын баарын карайбыз. Сыныктар менен келет. Хирургический операция болгондо, операциядан кийинки реабилитацияга ушундай келишет да. Жолборс Мамакеев хирург. Ал 7 жылдан бери бул ооруканада иштеп жатат. Оорубай экен. Ушундай эле болот, акырын эле алып коебуз. Жаңы жолдун ачылышы мамлекеттик кызматкерлердин ишин да жеңилдетип, борбор менен байланышты жакшырткан. Дарыгер айрыкча оор илдети бар бейтаптар үчүн Бишкекче Оштогу чоң бейтапканаларга тезирээк жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтууда. Көп элге, бизге оорулууларга да аябай жакшы болот. Анткени бизде кыштын күндөрүндө бул жак жолубуз жабык. Бишкекке кетиш дагы бул жак жол дагы алыс болуп калат.
кээде таш көчкү түшүп калат. Жол тарабынан аябай тогуз-тороо кыйналып келген ушул убакка чейин. Мисалы оор аябай срочный больнойлор болуп калат, кээде наркоз жетишпей, дары-дармек жетишпей калган учурлар болот. Же болбосо тезинен ушул 3-чү мындай высший уровеньдеги больницаларга барыш керек да, ошондойлорго биз жөнөтөрдүн алдында жолдон аябай кыйналчубуз да. Анан ошол жолдор ачылып, Кудай буйрса жеңил болот деген үмүттөрүбүз бар. Адистердин жетишсиздигинен улам хирург бир нече дарыгердин милдетин аткарат. Биз барган чакта палатада кан жолдо кырсыкка учурап келген райондун тургундары бар экен. 33 жаштагы Жолборс Мамакеев Бишкектеги медициналык академияны аяктап, келишим менен тогуз-торого иштөө үчүн бөлүнгөн. Андан бери бул жакта үй бүлө күтүп, 2 кыздын атасы болуп, туруктуу иштеп калган. Башында келгенде мен 2 айдай, 3 ай больницада жашагам. Больницада жашаганмын, ушул жерде кирлеримди жууп берчү, ушундай да, тиги. Демеге жуунганга баняга барып келчүмүн, ушундай. Башында ушундай кыйынчылык болгон, анан кетсемби деп дагы ар түрлүү ойлоп, анан тиги эл суранып, элге керек болуп ушундай издеп калды. Коллектив дагы суранып, бизге иште деп ошондой жакшы сөздөрүн айтышты. Анан ошентип суранып, неметип турса, көңүл дагы кыйбай, кайра ушул жерде иштедик. Комбинат гүлдөп иштеп турган чакта Казарман көп улуттуу айыл эле. Атыгүл көчөлөрдүн бири эл осунда Орустар көчөсү деп айтылып калган. Маякта жашайм. Там меники атам салды. Кайсы жылдары салган? Бул уже 76 жыл бүтүрдүк. 76 жыл? Ооба, мана тамда. Казарман Жалалабад жолу азырынча ишке кире элек. Эски жол менен кышкысын кар калың түшкөн учурда Тогуз-Тородон Жалалабадтын башка аймактарына каттам дээрлик токтойт. Ушундан улам да Сергейдин инеси Тахир Жумабаев агасына кар түшкөнгө чейин келип кетет. Киргиле. Бул жак? Так, булду иним. Бөлө болуп калабыз биз. Бөлөбүз биз. Двоюродные. Бунун атасы бир тууган. Тайке жейин бу? Мен эми чала өзбекмин да. Ошондо сиз оруссуз. Ооба. Бул атасы өзбек, апам орус. Апам орус. Мен интернационал. Апабыз чоң энебиз хохол, дедушка немец. Вайс Карл Иванович. Ушул биз родной дедушкаларыбыз. Дедушка. Ал мурун маякта лесхозда иштеген. Директор лесхоз Казарманда болуп. Казарманда? Мурун, ооба. Казарманда бүт эле бир кыргыздар экен, башка улуттар жок. Союз тарагандан кийин айылдагы Орус улутундагылардын көбү тарыхый мекенине кетип калган. Улгайгандар арасында каза болуп, сөөгү Тогуз-Торого коюлгандар да аз эмес. Сергей болсо Казарманда иштеп, үй бүлө күтүп калып калган. Азыр эч ким жокко? Эч ким жок. Сиз эле калдыңызбы? Мен алдым. Сафронов бир досу болчу маякта. Тоже өтүп То кетти. каза болуп өлүп калды. Балдары бар. Балдар бар. Кыргыз аялдары уже не? Аралашпабыз. Бир кезде көп болчу да? Бурун Бар. Мисалы комбинат. Микрорайон полностью муну эмеде. Жарымынан көп орус эле да. Көп болчу. Мана биздики Орус көчө дейт. О, ашы мана мен жалгыз. Мактубы Абдрасулова Сергейдин экинчи турмушу. Анын биринчи аялы каза болгон. Жубайлар 14 жыл мурун баш кошуп, азыр экөө биринчи никелеринен 9 баланы бирге чоңойтуп жатышат. Турмуш экен, тагдыр экен. Ошо үйгө бир Сергейлердин тааныштары менен келип калдым. Андан келип калсам, 3 жашар кыз апасынан калган экен. Ошол кыз эле ошо экөөбүздү неме кылып койду окшойт, мындай ортобузда данекер болуп калды окшойт. Ошол кыз мени аябай жакшы көрүп калып, ошо менен баарлашып, ушинтип башыбызды кошуп, ошо менен эри шаркак болуп экөөбүз бири-бирибизди 9 баланын түшүгү деле бир топ. Бактыгүл Абдрасулова да алтын комбинатында иштеп, пенсияга чыккан экен. Ал эми жолдошу Сергей Казармандагы аэропортту 40 жылдан бери жетектеп келет.
Казарман аэропорту 1984 жылы курулган. 2000 жылга чейин Бишкек Казарман багыты боюнча күн алыс каттан бар эле. Акыркы жолу 2014 жылы учак кондурулуп, андан кийин талапка жооп бербейт деген негизде жабылган. Быйыл анын оңдоп түзөө иштери аяктап, Сергей анда бир кездегидей учактар учуп, конуп турган күндө чыдамсыздык менен күтүүдө. Азыр нарын бүтүп атат. Анан Казарман дейт, бизи оснащение эме болот. Бизге эски уже аппаратура турат да. Жаны беребиз дейт, көрөбүз. Монтеп аэропорт ремонт болуп, буюрса мынакей самолетто рейс каттайт атканы сүйүнүп атабы элдер. Биз жакындап калдык деп кичине эмдейди. Каралып калдык деп, мисалы. Жок, көрүп атат алар. Качан барын сүрүп атат. Самолет консо жакшы болот эле. 45 мүнөт, эми 5-6 саат эзилип барган жакты 45 мүнөттө жетип калгандары жакшы да. Элдер күтүп атат. Бизди биринчи учурукласа экен, үшүкөсө экен деген кишилер топтура. Өзүңүздөр деле ошентип. Эми биздер ошентип ойлойбуз. Оорулуу жаныбыз менен кылдыраган машина менен барган жакты самолет менен жетип барсаң кандай жакшы. Ошентсе да жубайлар Бишкекке чейин жол бүткөнү, шаардагы уул кыздары неберелерди тез каттап калышкан. А бирок Жалал-Абадтын башка аймактарына дагы деле каттанмоор. Бактыбү Абдурасулова Тогуз-Торо көп жыл бою Борбордон, Кыргызстандын башка аймактарынан оолак, обочу күн кечирип келген. 3 ай ачык болот сарыгыр, 3 айдан кийин жабылат, 6 ай кыш болуп калат демизге, 6 ай кыш болуп калат да. Айла жок. Тегеренип барышат, тегеренип келишет дегендей кыйналып эле жашашат. Дагы жакшы, бул жол бүтүп калды, жакшы болуп калды. Болбосо бияктан 12 саат, тияк 12 саат, 24 саат жолдо жүрүшчү да. Самолеттин учуру жок болуп калды, токтоп калды, аэропорттор жабылып калды. Ошондой эле кыйынчылык заманда жашашты элдер. Эми ар кандай эле тамактар жасайм, өзүм ушу көбүн эле мындай диета менен тамак жасайбыз, көп деле мындай эме кылбайбыз. Эми Сергей айткандай көбүн борщ жейт деп койбойм. Беш бармак, баарын эле жасай беребиз эми. Манты кушты. Сергей Шевцов болсо Тогуз-Торо Казармандын жаркын келечегине ишенет. Ал калган өмүрүндө ушул жерде өткөрсөм деп тилек кылат. Сиз кетип калам деген ойлор болду эле? Көп айтып атпайсызбы кетип калышты деп? Кетсем Желание болчу, а потом уже кайка кетти. Уже Кимге барам деди да. Ошо. Кимге барам. Андай азыр кайка уже. До конца. Тогуз-Торо эли жаңы жолдун ачылышы менен райондогу чоң өзгөрүүлөрдү күтүүдө. Кан жол ишке кирсе, бул аймак аркылуу миңдеген жолоочулар түштүк областтардан Борборго, Борбордон Жалал-Абад, Ош, Баткенге каттап, аймакта тейлөө кызматтары, бизнес, туризм жанданат деген бекем ишеним бар. Айгерим Акылбекова, Бектурсун Станкулов, Азаттык, Тогуз-Торо.